Şöyle çok oynamak da o gitmeye gidiyor. Hazır birlikte belki mevzana göre olsa. Al gitmeye Salam. Апалышы азыр Менталитетика боюнча республикалык тест балдары өткөрүп атасың, а? Бурса базар коргон жалбат. Биздин айылдан дагы бар, карача айылыбыздан. Жакшы ийгиликтерге илешет деген чоң үмүттөр менен жүрөбүз. Ана ошо ментальный арифметиканын балдарга болгон таасири жөнүндө да айта кетсең бир эки ооз. Таасири дейсизби? Мындай Таасири акыл эсин өнүгүшүнө. Акыл эсин, ой жүгүртүүсүн, жөндөмдүүлүгүн аябай бат өстүрөт да балдаргачы ментальный арифметика. Калькуляторго, компьютерге караганда бат эсептөөнү үйрөнөт. Постепенно, албетте 1-2 айда эмес, но постепенно 1-2 жылдын ичинде аябай бат эсептөөгө жакшы ийгиликтерге жетише алышат. Уже биздин алдыңкы окуучуларыбыз дагы бар. Буюрсаны тесттин жыйынтыгында көрүп сиздерге көрсөтөбүз. Ана ушуну биздин балдардан ушу биздин айылдан азыраак болуп калыптыр, ошентсе дагы ушу биздин балдарды дагы ментальный арифметикага тартуу боюнча кандай кеп кеңештериң бересиң? Биздин айылдан бир аз чындыкта азыраак болуп калыптыр, 3 эле бала. Алардын дагы экөөсү Бөкөнбаев мектебинде иштеп окушат экен. Ал эми биздин Сулайманкулов мектебинде окугандардан бир эле Чыңгыз Али Мусаев деген Чыңгыз балабыз бар экен. Ал 1-тур боюнча келиптир. Аябай жөндөмдүү бала, бирок силерге кеңешим балдарыңыздарды ментальный арифметикага берип окутуңуздар. Бул деген аябай жакшы билим. Ошо биз ушул ментальныйга жакшы көңүл бурбай атыптырбыз да. Мен бияка келгенде билдим да, башка райондордон, Ош Жалал Абад областынан келишти. Ошондон мен дагы элдер менен таанышып сүйлөшүп атканда айыл өкмөттөр бардыгы жардам берип, эме каржылап беришиптир, жакшынакай кылып жөнөтүшүптүр. Кээ бир айыл өкмөттүн айыл депутаттары кошо келиптир сопровождение кылыпчы. Анан биздин айыл өкмөттө дагы эми ушу мындан ары ушу нерсеге көңүл бурса, ошо жөнүндө дагы. Биздин айылда никедер ментальный арифметикага кызыккандар азыраак көп. Айтор биздин мектептен келгендердин арасынан бир эле Чыңгыз деген балабыз мектебибиздин атынан. Ал эми айылдын атынан 3 келген. 2 жана Амантур деген балдарыбыз дагы кошкон, алардын фамилияларын бир аз унутуп атам. Эмелерге ооба биздин базар койгон айылынан негизинен жалпы эсепте 55 бала келди да, алардын ичинен бир эле айылдын ичинен депутаттары кошо келгендер бар, айыл өкмөтүнөн акча бөлүнүп бергендер, бардык каржы эмелерин, чыгышууларын каржылап бергендер бар, ата-энелеринин эмелерин көтөрүп бергендер бар. Буюрса быйылкы жыл эме, бирок эми кийинки жылга биздин дагы ата-энелерибиз кызыгып окутуша турган болсо, биздин дагы айылыбыздан көбүрөөк келсе, мындан быйылкы жылга караганда. Эми биз дагы ошо быйылкы жыл эми башталып калдык. Эмки жылдан биздин айыл өкмөттөр дагы депутаттарыбыз жакшы көңүл буруп, балдардын тарбиясына, өнүгүүсүнө, акыл эсинин өнүгүүсүнө салым кошуп, көңүл бурса деген ойдобуз,